Elindiri kaydan ayanda, gün bata, tal sokun tayanda. Buna tal soku degen var eken, kurday ve tıngırgızbe, tal sokun uğrasan, böksösünde bir var, adırından arkara var, tekilinde teke var, bulgatında buğul var, yoğun yerinde yolvurs var, adırında ay var, ayava kanceri eken, bütkülverde kaymandar, mekem kılgan çeveken, tal çoku dereken, kattavadan barbagan, kulay ve tıngırgızbe. Саламатсыздар, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Манас эпосу, дүйнөлүк эпостордун Хан Теңир тоосу. Биз бүгүнкү сабакта Манас эпосунун улуттук жана дүйнөлүк мааниси боюнча түшүнүк аласыңар. Энциклопедия менен иштөөгө көнүгөсүңөр, элдик мурасты баалай билүүгө тарбияланасыңар. Манас эпосу көлөмү жагынан гректердин атактуу Илиадасы Одиссейинен 20 эсеге, Индиянын даңктуу Махабхаратасынан 2,5 эсеге, Шахнамеден 5 эсеге чоң. Жер жүзүнүн эң зор дастаны, дүйнөлүк эпостордун Хан Теңир тоосу жана эң бийик Эверести. Манас кыргыз элинин кылымдарды, доорлорду карыткан, тоо бузулуп сай болгон, сай козголуп тоо болгон, аты калып өзү жок ар канча деңиз жоголгон, узак тарыхынын өзүнчө бир поэтикалык улуу аэропанорамасы сыяктуу. Калктын алмыстактан бери өмүр баянын ыр менен баян эткен кучак жеткис эпопея, ичине ааламды батырган поэзия храмы. Бул улуу көркөм казына бүтүндөй Азиянын географиясын, көз жеткис мейкиндигин, андагы түркүн этносторду, калайык калктарды кучагына алуу менен бирге кыргыз элинин турмуш тиричилигин, аң сезимин, тилин, дилин, жан дүйнөсүн, этнопсихологиясын, эркиндигин, көз карандысыздык үчүн жүргүзгөн каармандык, баатырдык күрөшүн, элдин жеңиштери менен трагедиясын, жакшылык күн, жаркын келечек үчүн кароосун казык, башын токмок кылган аракет мээнетин өз ичине камтып турат. Бекеринен Чокон Валиханов эпосту кыргыз элинин турмушунун энциклопедиясы деп атаган эмес чыгар. Бул элдик поэтикалык энциклопедия кыргыздын керемет колөнөрчүлүгүн, көркөм искусствосун, коомдук түзүлүшүн, экономикалык чарбачылыгын, согуштук аскердик өнөрүн, спорт оюндарын, башка калктар менен болгон дипломатиялык байланыштарын өз ичине камтып турат. Ошондой эле эл аралык достук мамилелерин, заң эрежелеринин этикасы менен эстетикасын, демократиялык чөйрөлгөлөрдү, каада салттарын, диндик ишенимдерин, мифологиясын, философиясын, астрономиясы менен медицинасын, педагогикасын, илим-билим түшүнүктөрүн, Ала тоонун жаратылышын, анын флорасы менен фаунасын, улуттун патриоттук идеологиясын, бир сөз менен айтканда, ак калпактын бүтүндөй этнологиялык маданиятын кучагына алып турган өзүнчө бир кайталангыс укмуштуу маданий кубулуш. Манас эпосу элдин бүткүл турмушунун жана калктын баардык умтулууларынын поэтикалык чагылышы деп Радлов да баса белгилеген. Бир жагынан караганда, Манас элдин турмуш тарыхын чагылдырган эпос
Экинчи жагынан караганда ал эпос деген алкыкка аныктамага сыйбаган өзүнчө бир чалкыган турмуш деңизи, эч нерсеге окшобогон сөздөн бүткөн универсалдуу феномен. Дүйнөдө теңдеши жок өр океаны, Манас байыркы ак калпакчан, калктын ташкындаган таланттын ээси экенин, ала тоо журтубуз поэзиянын мекени, оозунан ыр кумдай куюлуп, таруудай чуурган манасчылардай ыр пайгамбарлардын түнөгү экендигин кашкайта тастыктап турат. Урматтуу балдар, биз бүгүнкү сабакта Манас эпосунун дүйнөлүк эпостордун Хан Теңир тоосу экендигин, Улуу Манастын улуттук жана дүйнөлүк мааниси жөнүндө сөз кылдык. Кийинки сабакта жолугушканча саламатта калгыла.